ОШМунун ректору Кудайберди Кожобеков баштаган ректордук жамаат жана ОШМунун эл аралык өзгөн медициналык колледжи, табияттануу, туризм жана агрардык технологиялар факультетинин окутуучулары, студенттери Өзгөн районунун Жалпакташ айылында катталган жер көчкүдөн кийинки жайытты калыбына келтирүү үчүн мамлекеттик жетекчиликтин коюлган талабына ылайык табигый кырсыктардын алдын алуу, экологияны сактоо демилгесинин негизинде көчөт отургузушту. Ош областык президенттин Ош областындагы өкүлчүлүгү менен биргеликте райондук администрациялар менен биргеликте түзгөн меморандумубуздун алкагында биздин Ош мамлекеттик университетинин табияттануу, география жана агрардык технологиялар факультетинин жамааты менен биргеликте ушул жердеги мурда болуп өткөн жер көчкүнү пайда болгон кесепеттерини калыбына келтирүү багытындагы илимий долбоор бар. Ошол долбоордун алкагында келип, бүгүн ушул жерди калыбына келтирүү боюнча илимий иштерди аткарып, ошол эле учурда мына көрктөндүрүү, жаңы көчөттөрдү эгүү деген демилгелерди аткарып атабыз. Бул демилгеде ошол атайын илимий проект менен биз университет биздин кайсы бир жасаган илимий ишибиз ошол областтагы региондогу кайсы бир проблеманы чечсин илимий негизде деген талап койгонбуз. Ошого ылайык бүгүнкүгө чейин биз 25 миллион сомго чейин акча каражатын ушундай илимий изилдөөлөргө берип атабыз. Ошолордун бирөөсү катары ушул жердеги биздин илимий долбоор болуп эсептелет. Кыргызстанда 2022 жылы тоо экосистемаларын коргоо жылы деп кабыл алынып, Жашыл мурас программасы 5 жылга узартылган. Бул долбоордун негизинде көчөт отургузуу, айлана чөйрөнү жашылдандыруу үчүн иш-аракеттер Өзгөн районунун Жалпакташ айылында ишке ашып жатат. Biz 18 жылдан баштап ушул жерде токой тигүүнү, ошол көчкүнү калыбына келтирүүнү, себеби дегенде ошол көчкүнүн айрым кооптуу аймактарда алдын алууну ошол илимий проект катарында иштеп чыкканбыз, сунуштаганбыз. Өзүбүз ушул жергиликтүү бийлик, бул Жалпакташ айыл өкмөтү, Ош мамлекеттик университети, Өзгөн токой чарбасы, анан мен өзүм коомдук фонд бар, Түштүк токой деген, ошонун жетиктен мына 4 тараптын ортосунда меморандум түзгөнбүз. Ошол жылдардан баштап ишти баштадык. Ош мамлекеттик университетинин ички илимий гранттарды колдоо программасы боюнча ошол мини трактор сатып алдык. Бул деген ошо 1 миллион 400 миңге бүтүндөй шаймандар менен мынакей көрүп атасыңар, яма бур деп коебуз, ошо даракты отургузууга баягы чуңкурчаларды казып бере турган культиватору, кошу, анан баягы бульдозер, кичинекей погрузчиктер менен бул мини трактор мына көчкү жүргөн аймакта дагы бир кыйла коопсуз жүрө алат экен да. Биз бул техниканын жардамы менен бүт ошол токой отургузуу иштерин ишке ашырабыз. Агахан фондуна проекттик конкурстарга катышып утуп алдык. Ушул жерде биринчи кезекте мына дайрадан суу насосун коюп, бул жака көлмөлөр аркылуу бул жерди суу менен камсыз кылабыз. Токойду асырап багып алса, эл ошонун пайдасын түшүнөт. Ал биринчиден экономикалык, социалдык жактан элге пайда боло турган болсо, экинчиден эстетикалык, анан табигый экосистемада дагы өзүнүн функциясын аткарат. Климатты туруктуу кармап туруш үчүн биз жашыл зоналарды көбөйтүш керек экендигин мына бардыгыбыз түшүнүп калдык. Агахан фонду уюмунун каржылык жардамынын колдоосунун негизинде быйылкы жылы 7000 түп көчөт отургузулду. Ош мамлекеттик университетинин ички илимий гранттарды колдоо программасы боюнча бүтүндөй шаймандары менен трактор сатылып алынган. Бүгүнкү күндө көчөт отургузуу, айлана чөйрөнү жашылдандыруу үчүн иштетүүгө Өзгөн районунун Жалпакташ айыл өкмөтүнө ОШМунун атынан берилди. Эффективдүү бир пайдалуу колдонот деген. Ага берсем, баары иштете турган кишиге тапшырыңыз. Жакшысы. Жууктуу катары. Өзүңөргө белгилүү болгондой президентибиздин дагы жарлыгы бар. Жашыл мурас өнөктүгү жүрүп атат, ошо жарлыктын негизинде. Бу жерде эң негизги маселе мындай болуп атат да, биз жылыга ошо жергиликтүү бийликтер 1,5 миллиондон 2,5 миллиондон көчөттөрдү отургузуп атабыз деп отчет беребиз. А бирок ошонун канчасы көктөйт. Маселе мына президентибиздин азыркы талабы ушул болуп атат. Миллион акчалар кетип атат. Мисалы ал көчөттөр өзүнөн өзү эле келип калбайт да, мисалы жергиликтүү бийликке. Сатып алат, башка болот, токой чарбасынан алабыз. А токой чарбасы деле аны бир жактан алган жок да, ал өзү өстүрдү, акча кетет, мамлекеттин акчасы кетет. Эң негизги нерсе ошол көчөттөрдүн, эгилген көчөттөрдүн көктөп кетиши. Мына ушуну көзөмөлгө алгыла деп атат. Бизде буга чейин биз чындыкты моюнга алышыбыз керек. Жанагындай болуп эле эгилген
көчөттүн баардыгы эртеси күнү каралбай, сугарылбай, мал жеп коюп, башка болуп эле анан кийин көпчүлүгү көктөбөй эле жарабай калган учурлар көп да. Себеп дегенде биз мына эгемендүүлүктү алган 30 жылдан бери ала турган болсок, жылдын аягында жергиликтүү бийликтерде ушу 1,5 миллиондон ылдый айтылган жер жок да. Баардыгы 1,5 миллиондон көчөт отургузабыз деп атабыз, бирок анда биз Кыргызстан ушу токойго айлантып берет элек. Бирок бүгүн тилекке каршы турмуштун чындыгы ошондой, андай болгон жок. Ошон үчүн президентибиз ушу жашыл мурас өнөктүгүн көтөрүп демилгени. Анан баардыгыбызга ошондой талап тапшырма коюп атат. Отургузгандан кийин ошонун көктөшүн көзөмөлгө аласыңар деп. Аталган бул жайтка 2018 жылдан тарта жалпысынан 20 000 көчөт отургузулду. Алар тет, алма, каштан, чечирканак, жаңгак жана өзүнөн өзү көбөйүүчү дарактардын түрлөрү. Жашыл мурас программасынын негизги максаты жергиликтүү элди колдоо, жер кыртышын калыбына келтирүү, экосистемага басым келтирбеген жаңы киреше булактарын ишке ашыруу болуп саналат. Жаннат Салкарбек кызы, Баяман Кенжебай уулу, Ош Мо жаңылыктары. Жашылды көктөндүрүп жүрө берелик. Мындан көп жыл өтүп, ушул жерлерге келип насиет сынап, балдарыбыз менен, эждарыбыз, көмөлөрү жеңге, ушул иштүү аткандарга чоң рахмат.